下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风辙。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Әлі ұйықтай елексің бе? Жер. Кечінде мага 2 классташыңдын Америкага бара турганын айтты. Таурда Японияга барып, жарныма кесүүнүн билимин улантат экен. Бұл баланай. Капкайдагын ойлоп жүрөт экен. Мен ага жашың жетсе тынч эле жумушуңду жаса деген элем. Кечке чейин бизге эк сүйөй берсе болбойт. Апасы болгон сен кандай гана таш боор эле. Жалгыз боор этибиз балаңдын өзү талпынганы эмнеси жаман? Жагдайыбыз жар берсе, тилегин ишке ашырууга чамабыз келишинче колдоо көрсөтүшүбүз керек. Канда баары тең акчага барып такылат. Акчаң болсо Америка эмес, Японияны коюп Марска чыгам десе да эч кыйындыгы жок. Бирок мен эмгек акым жетишсиз. Долбоордон тапкан акчаңды кошсоң, сен көбүрөөк табасың. Бирок ашып турган эч нерсебиз жок. Менимче... Коза. Азыр акчадан башканы ойлобой турган болупсуң. Болду. Уйкум келди, уктайлы. Токточу. Негизги жумушту али айтпадым. Силердин үйүңөр сөзсүз бузулат. Алиги дамыңызын билет чыгарсың. Агайындуу экен. Бир үйдө жашаган 4 жандан канча үйгө ээ болгонун билесиңби? 1-2 бөлмөлүү үй, 3-1 бөлмөлүү үй бериптир. Билесиңби? Азыр 50 канча чарчы метрлик үйдүн баасы канча? 100 000 деген юан. Ойлоп көрчү. Короолору ошончолук чоң болуп турса, эгер бузулуп жатса, бир дага үй берет. Канча берсе да мейли эмеспи? Бул биз башка тура турган иш эмес. Уктайлы. Чын ойлобойсуңбу? Кызыбыз да бой жетип калды. Эми бир канча жылда баш кошот. Эгер балабызга бир үй алып берсек, жакшы эмеспи?
Ата, апаке. Кызым. Оу. Ата. Кел. Апа. Бүгүн үйени ээрчитип келүүгө убактың болгонго. Үйеда сиздерди сагынып калыптыр, анын үстүнө мен да бошмун. Алып кел. Жо. Келе мага бер. Үйе. Келе, мага бер. Карачы өзүңдү. Бул түрүң жоңголуктарга окшобой калыптыр го. Ата, бул эмне дегениңиз? Бул быйылкы жаңы үлгүдөгү кийимдер. Азыр элдин баары ушундай кийим кийет. Жарайт. Мен Таур менен сүйлөшүп келейин. Макул. Карачы могу кызыбызды. Балтыры ачык жүрөт. Үшүбөйбү бул кыз? Кечке чейин өзүн караганды гана билет. Хуазы. Иә, Жүйөр кайда? Жумуштабы? жумуштан бошой албай жүрөт. Менин бошураак болгонум кандай жакшы. Ийеге баш көз болуп, үй жумуштарын да бүтүрөм. Антпегенде болбой калат го. Ошону айтам. Үйдө аял киши болбосо, кечке чейин эркек адам үй чарбасын жасаса, үйдө кайдагы береке болсун? Хуазы. Кыйналдың го, Жок, Сендей жакшы жигиттин этегин кармаган жүйөрдүн бактысы бар экен. Апа, бүгүн бир иште акылдашайын деп келдим. Кошумча азык түлүк дүкөнүбүз чоң базарга айлангандан бери 2 кезек жумушка чыга турган болдук. Кечки кезек иштеген кездери өтө кеч келип жүрөм. Үйе кечки тамагын иче албай калдыбы деп коркуп жүрөм. Ошондуктан Түшүндүм. Мага барып карап бер демекчисиңби? Болбойт. Сен кетсең ким мага тамак жасап берет? мен да андай дебейм. Жаңы эле үйе менен да акылдаштым. Ага, сиздердин жаныңыздарда бир аз убакыт турсаң кандай болот деп суранган элем. Ал айтканыңыздан чыкпайм деди. Апа, сиз да үйе ушунда болсун дечү элеңиз го. Үйе ушунда турса кандай болот? Болот. Сен ар айлык тамак акысын берип турсаң болду. Макул. Кантесиң? Тамашаңды койсоң болот. Жээним ушунда турса, менин да көңүлүм жай табат. Азыраак эле куюңузчу. Иштегенден кийин ичпейсиңби? Сөзүң эмнеге мынчалык көп эле? Ич. Бүгүн мен агама шерик болоюн. Ие. Сен билбейт чыгарсың. Убагында Мүңдүр агам ушул өнөрдүн кожоюну болчу. Таур. Анын баары өткөн иштер. Эркек жигит өткөн иштерди козгобойт. Бул ишти укканым бар. Мен дагы агамдын артынан ээрчиген сулуулары көп. Далайлардын оозуна суу куюлган деп уккам. Албетте. Айткандарыңдын баары рас. Өкүнүчтүүсү урматтуу Таекеңдин жактырган кызы муну жакшы көрбөйт. Азыр кайда жүрөт экен? Ага, ушундай иш бар беле? Кайсыңыз ал сиз карабай кеткен? Таекемди маана эмнеге түшүп жүрөт десе? Таеке, көөдөнүңүздү көтөрүп жүрүңүз. Ал сизди жаратпаса, биз дагы ага бышкырып карабайбыз. Ошону айтам. Дүнүйөдө сулуулар толуп жатат. Бир кызды караганыңыз жарабайт. Болбосо, мен сизге бирөөнү тааныштырайын. Кой болду. Үйе. Сага ишим түшсө, бетим менен жер басармын. Болду. Менин жагдайымды кое туруп, башка иштерди сүйлөшөлү. Мүңдүр, бул жагын айтса болду ушунтесиң. Байкасам линзаны чыны менен жактырат экенсиң. Сөзүмө кулак сал. Дагы айтарым бул. Менден үйрөн.
Kim? Ким бул? Men. Müngdür. Миңдүр? Бүтө тур. Баратам. Эй, токто. Кир. Сеңе. Мүңдүр. Эй, акырың. Gel Эмне көп otur. ичкесиң я? Кана отурчу. Чылыкка мас болуп калыпсың го я. Кел, суу ич. Миңдүр, мұның эмне кылык? Карачы өзүң, канча болду? Аракты көп ичип алып, адашып келип калган жоксуңбу? Устат. Арак ичкеним ырас. Бирок эс акылымдан адашкан жокмун. Өзүмдү жакшы билемин. Бүгүн бир ишти сурайын деп келдим. Айтыңызчы кана. Илиңзи. Азыр негизи кайда? Эй, Лиңзини сурап эмне кыласың? Экөөңөрдүн кандай катышыңар бар? Ошону айтам. Экөөңүн катышыңар барбы? Кандайча катышыбыз жок экен. Устат. Илиңзинин кайда экенин айтпасаңыз, бүгүн кетпеймин. Миңдүр, караңгы түндө мас болуп келип, кекеткениңди кой. Миңдүр, сөзүмө кулак сал. Анын чач тарашканасынын соодасы жакшы. Анын үстүнө азыр кандай айтсаң да кеч калдың. Кандай кеч калдым? Миңдүр, сага чынымды айтайын. Мурун сени кыйналабы деп айткан эмес элем. Линза 2 ай мурун турмушка чыгып кеткен. Не? Миңдүр, Линзинин да жашы келип калды. Турмуш курмак болду. Ушундай эмеспи? Анын үстүнө Линзи азыркыга чейин турмуш курбаганына сен Жубарымбек себепчи болдуң го. Болду эми. Силерге бул бакыт буйрбаптыр. Эми үмүтүңдү үз. Миңдүр, баарын ачык айттык. Эми кеткениң жөн. Силерге ачыгын айтайын. Эртең таң эртең Шынжынга барамын. Шынжындагы чач тарачканалардын баарын издеп чыксам да, аны табамын. Токто. Оңтүштүк райондагы Байыше чачканасы. Мырза, саламатсызбы? Чач алдырасызбы? Лиңзи барбы? Кожоюнду дейсизби? Күтө туруңуз. Чакырып чыгайын. Күтө туруңуз. Мени издеген ким? Лиңзи. Менмин. Жакшы жүрөсүңбү? Баары жакшы. Өзүңчү? Менин да жагдайым жакшы. Шын эле турмушка чыктыңбы?
2 ай болду. Ал. Жакшы жигитпи? Мени жакшы карайт. Анда жакшы экен. Болду. Мен кетейин. Келе калып эле кайра кетесиңби? Дагы жумуштарым бар. Жагдайың жакшы болсо, болду. Токто. Бейжиңден Шыңжыңга. Мага келдиңби? Андай эмес. Соода жумуштар менен келдим. Учураша кетейин дедим. Жалган айтасың. Ошондой. Айтканым жалган. Сени издеп келдим. Илиңди билесиңби? Экөөбүз эки бөлөк кеткенден азыркыга чейин сени ойлобогон күнүм жок. Бүгүн акыры сени таптым. Эртең эмне келбейсиң? Сенин кайда экенин кече билдим. Эртең эмнеге келбейсиң? Кечигип калдык, билесиңби? Мени күткөнүң чын болсо, кеч эмес. Болду эми токтот. Сага бакыт тилеймин. Токто. Айтор келген экенсиң. Тамактаналы. Мунун кереги барбы? Бар. Тамакка карабайсыңбы? Табитим тартпай турат. Жей бер. Өзөгүмө түшүп кетти. Тойдум. Рахмат сага. Буларың кымбат тамак болуш керек. Рахмат айтпай эле кой. Ашыкча чыгым эмес. Ооба. Угушумча калың чөнтөктүү бирөөнүн этегин кармапсың. Мындай дастарконго иш жыйнабаганыңды билемин. Аябай гүлдөргө оронуп алыпсың. Белгилүү маркалуу кийимдер экен. Күнүң өргөңүлдү өтүп аткан чыгар. Жаман эмес. Ооба. Мендей бир такыр кедейдин этегинен кармагандан жакшы. Мындыр. Мындай сүйлөбөсөң кантет? Анда кандай сүйлөшүм керек? Мындай сөздөрдү уккум да келбейт. Анда кандай сүйлөсөм көңүлүңө жагат. Азыр эле сага бакыт тилеген сөздөрдү айттым го. Дагы эмне айтышым керек? А? Мындыр. Мени жек көрөсүңбү? Андай эмес. Анда жанагы сөзүңдүн мааниси эмне? Мени күтүү оңой болсо кеч эмес дегениң кандай сөзүң? Бул сөзүмдүн маанисин түшүнбөдүң. Ошондойбу? Анда айтчы гана. Россиядан келгениңе бир далай убакыт болуптур. Мени эмнеге издеп келбедиң? Сага айттым го. Россиядан келгенден бери эми таптым. Койсоңчу. Мындыр, сени мен түшүнбөймүнбү? Эгер мени издегиң келсе, жакын Шыңжың шаарын тинтип чыксаң да таба алар элең. Жолуккандан корккон чыгарсың? Мен корктумбу? Кызык. Мойнуң алчы, Мындыр. Абалың жакшы эмес деп өзүңдү кор санайсың. Бетиң менен жер басуудан корктум. Атам менин турмушка чыкканымды айтпаган болсо, мени качан издеп келериңди билбеймин. Атам телефондон баарын айтты. Мындыр. Таптакыр ата кумар кишиге окшоп, ушунча убакыттан бери Шыңжыңда жалгыз калтырдың. Мен кыйналганда сен кайда элең? Мен жабырга учураганда сен кайда элең?
Дагы мага күтпөйсүң дейсиң. Уялбай кантип айтып турасың? Сага айтып коеюн. Мен сага карыздар эмесмин. Кимдин этегинен кармасам да өз каалоом сен аралаша тургандай жөнүң жок. Бул тамактын акчасы төлөөгө жетип ашат. Тойгончо жеп ал.陪着你走，既然你说留不住你，回去的路有些黑暗，担心让你一个人走。我想是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁。如果这样说不出口，就把遗憾放在心中，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。从此以后我再没有快乐起来的理由，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。从此以后我再没有快乐起来的理由。Ага, келдиңизби? Сага эмне болуп калды? Айылга апама барып келсем, жеңеңиз арылап отурган экен. Апамдын мүнөзүн билбейсизби? Ден соолугу тигил. Дагы от алып капага түшөт. Жана дагы ким үйдү бузса, өзүмдү мерт кыламын дейт имиш. Бул кишинин мунусу эмнеси? Эмнеге ошончо тырышат я? Кандай болду? Кан басымы төмөндөдүбү? Кан басымы төмөндөгөндөй болду. Бирок али да жогору. Жеңе, ооруканага дал убагында алып барып тур. Сизге кичине кеңешимди айтайын. Мындан кийин мейли кандай иш жаралса да, ачууңузга шарт бербеңиз. Өмүрүңүзгө кооп жаралат. Даню, ойлонсоңуз, үйдү бузуу иши тууралуу ойлоно берсеңиз, мээңизге кан куюлуп каза болуп калсаңыз, өзүңүз көлүп ал эмеспи? Өкүнбөймүн. Азыр эле ушул жерден көзүм жумулуп кетсе да, арманым жок. Дагы баштадыңызбы? Сизге канча жолу айтам? Негизи өзүңүздү гана ойлобосоңуз болбойт. Эски үйлөрдү бузуп, кайра жаңылап салуу элге пайдалуу иш. Көп сандуу букарага кабат үйлөр чынында тийиштүү. Анын үстүнө кабат үйлөрдүн да өзүнө тиешелүү өз артыкчылыктары бар эмеспи? Мен андай кежир адам эмесмин. Менин билгеним бул жер меники. Бузулушун каалабаймын. Ким үйүмдү бузам дейт экен, колум жаагына тиет.
Ойбой, ден соолугуңузга караңызчы. Дагы колум жагына тиет дейт. Эмне деген тоң мойын элеңиз. Ата, айтыңызчы гана. Үйдү бузуу иши идеяңыздан өттүбү? Апаңдын түрү бул менин идеямдан өтүп өтпө анча маңыздуу эмес. Эй? Ага? Бул эмне дегениңиз? Маңыздуу эмес дей калдыңыз го? Бая күнү мага Шушужи атайын келип өзү айткан. Агаң көөдөнүн уруп туруп, мен эмгек ардагеримин, карт кадрмын, көчүрүүгө макулмун, башка пикирим жок деди дебеди беле? Эми минтип менин көз карашым маңыздуу эмес дей калганыңыз кандай? Картайганда мага дагы бет керек го. Бирок ойлосом убагында кызыл коргоочулар сүрөттүү дубалды кулатмакчы болгондо өлүшпөй беришпеймин деген элем. Ойлобогон жерден бул кемпир колуна кармаган бычагы бар. Кашыма келип өмүрдү бирге өткөздүк, өлсөк бирге өлөбүз деген эле. Ушундай болсун. Эгер көчпөймүн десең, сени жактаймын. Өзүмдү мерт кыламын десең, мен да даярмын. Негизи... Ай, бул не деген сөзүң? Данию, көрдүңүзбү? Өлсөңүз эч кандай пайда жок. Агамдын да башын катырдыңыз аябай. Болду, апа. Мындай болсун. Атамдын Маоцзудун менен түшкөн сүрөтүн да илбей эле коелу. Мамлекеттик эмгегинин дагы кажети жок. Экөөңүздөр гана тирешпеңиздер. Биз да катарыңызга кошулалы. Сизче кандай? Апа, атамдын жүзүн көрүүгө дитиңиз чыдабайбы? Ай, чал. Мен жалгыз өлөйүн. Сенин акың болбосун. Анда кандай болот? Бул какпашты. Ошондо кантпексиң? Башка оюм жок. Экөөбүз макулдашып койдук, ушундай болсун. Ай, анда буза берсин. Көчөлү. Бирок чал. Дагы да бир жер таап, дагы да бир үй салып берчи. Макулбу? Тирешпейбизби? Ай. Айтчы гана. Макулбу жокпу? Болот. Айтканыңдай болсун. Макул деймин. Кимди алдайсың? Жашың болсо бул. Үй сала турган чамаң барбы? Менин чамам келбесе, неберем бар эмеспи? Баузу салып берет. Дагы кызыбыз Зүйүр да бар. Ал деген мыкты долбоорчу эмеспи? Жаңы үйдү салбайлы. Сала турган болсок, жакшылап салалы. Жайлуу болсун. Азыркытан да жайлуу болуш керек. Байкасам бул жерден көчпөсөк болбойт окшойт. Бул жерди кантип кыям? Апа, шашылбаңыз, жыйнабай эле тура туруңуз. Айлы убакыт бар. Келип калыпсың го? Келдим. Айтор жолуктук. Талай жыл болду. Жагдайың жакшы экен. Ооба. Өтө жакшы болду. Ойбой, фамилияңызды айтыңызчы. Далай жыл көрбөгөнгө фамилиямды унутуп калгансыз го. Атанын фамилиясы менен окшош экен го. Фамилиям Суң эмеспи? Дүйнө дегенин көз ачып жумгуча өтүп кетет экен. Мантаң. Минтип картайып келдик. Эсиңдеби? Убагында ушул жерде сайран жумушун сен колго алган элең. Туура. Мен ушул жерде отурган болчумун. Ушул жерде. Ал кечээ гана болгон сыяктуу. Убагында экөөбүз жакшы шерик болгон элек. Экөөбүздүн ортобуздан кып өтпөй абдан таттуу өткөн элек.
Mına sen şangandıq bolup kettin. Kapitalistlerdi eğirçitip gelip üyübüzdü buzgan oturasın. Jaraydı. Kartaydık. Ösök bir görde bodalbayбыз go. Boldu aytпайлы koy. Bul işte oz kalsan kayradan көңүлүм чөгөт. Үй бузуу ишине байланыштуу жеңебиз ооруп калыптыр. Мен дароо колумдагы жумуштарымды ыңгайлап салып, Шианганга кайтып кетейин. Көрбөгөндөн кийин көңүлүм бузулбайт. Лаушияу. Senin ошол айнектен тургузулган бийик имараттарың биздин эски үйүбүздөн да мыктыбы? Бул коом алга башты деп журттун баары бийик имаратка көчүп кирүү керекпи? Мына эски чайканага карачы өзүң. Же тиги алдыңкы эшиктеги чайканага карачы. Ою салынган түрүн, эски жыгачтар, кооздолгон буюмдар. Кандай керемет, Оюларда да эски иштер баяндалат. Ачыгын айтканда, биздин кемпир ушундай нерселерге аябай кызыгат. Туура айтасың. Сени сүн маймыл десе болгондой экен. Жок, менимче сени сүн маймыл деш керек экен. Жакшы. Апа, сиз азыр ден соолугуңузга көңүл бөлүшүңүз керек. Уеге да айттым. Сиз сакайганча үйүнө кете турсун. Үйенин кеткиси келбесе, жата берсин. Bir адам көбөйгөнгө чарчай койбоймун. Анын үстүнө мага да шерик болот экен. Апам туура айтат. Үйү бой жетти, иштин жөнүн билет. Ушул жерде турса бул кишилерге да каралашат. Атам туура айтат. Мен ар күнү тайнемдин дарысын убагында ичкиземин, тамак ашына да каралашам. Жаман кыз бул. Бул жерден кеткиң келбей жүрбө? Сен айылдык дааратканага отура албай жүрөмүн дебедиң беле? Ошон үчүн ал ушундай жерге көнүш керек. Антпегенде такыр жалжаңдап кетет. Хуаза. Мурун кызыңдан эч эле айрылгың келбечи элең, бөйрөгүң бурулуп турчу эле. Эмнеге өзгөрө калгансың? Мунун таңыргай турган эмнеси бар? Ал бой жетти. Ооба бой жетти. Апа, бүгүн тамакты өзүм жасап берейин, Макул. Көргөн чыгарсың. Ар жолу Хуазы келгенде мага даярдап жегизет. Хуазы, майын көп кылба. Майлуу тамакты жей албаймын мен негизи. Шыншың, Тауырда бой жетип келатат. Эми келинчек таап үй бүлө күткөнү оң. Келин босогон аттагандан кийин өзүнчө турушу керек. Бул баланын азыр башпаанасы болбогондон кийин келинчек табуу да кыйын. Апа, колуңуздан келсе, Тауырга үй алып бербейсизби? Менимче бул иш андай оңой эмес. Мен мүмкүн дегенден кийин мүмкүндүгү бар. Анын эмнеси кыйын? Чал экөөбүз акылдашып койдук. Үй бузула турган болсо, батыштагы үйлөр менен чыгыштагы бул үйлөргө жок дегенде 2ден үй берет. Убагы келгенде бирөөндө биз, бирөөндө Тауыр жашай берет. Bir имаратта кошуна болуп жашай беребиз. Абышка. Бир бөлмөлүү болсо да мейли. Тауыр бир бөлмөлүү болсо да мейли дейт. Апа, мындай болгондо Тауыр үйлөнгөндөн кийин сиздер менен бирге болобу? Болбосо силер менен деле тура берет. Бош үйлөр болуш керек. Бош үйлөрү болбосо биз менен бирге турат. Ошондой эмеспи, чал? Апам менен турган эле жакшы. Сүйгөн айтты. Үйе. Үнүн акырындатчы. Атаң менен кеңешип отурам.
Сага айттым эле го, ден соолугуңа көңүл бөл. Капкайдагы башыңды оорутпа. Кандай жасоо өз эркиң. Айтканга оңой. Ойлобой кантип турам. Сүйлан маалыматтардан сураштырыптыр. Бузулган үйгө бериле турган төлөм каражаты жөнүндө Букарадан пикир жыйнайт экен. Биздин үйүбүзгө 3 бөлмөлүү үй берет экен. 2 бөлмөлүүгө 3 үй бериле тургандыгына кепил жок. Ошончо көп үй берет бекен. Ой, бул кандай жоомарттык эле. Биз помещик болуп кетпейбизби я? Жардамчы дейсиң го. Биздин бала чакабыз көп да. Үй жетпей калат. Ушунча көп үй жетпейби? Ойлоп көрчү. Экөөбүз 3 бөлмөлүү үйдө турабыз. Калган 3 үйдү мөңдүр менен бабызга берили. Ал экөө да жаш эмес. Баш баанасы болбосо кантип болсун? Мөңдүр азыркыга чейин туура кесип таппады. Баш баанасы болбосо ким анын этегинен кармай коет дейсиң? Экөөнү бир-бирден үй беребизби? Болот, айтканыңдай болсун. Бирок калган бир үйдү кантебиз? Жузы, Ягыр, Жүйөр үчөө бар да. Ошондо үчөөнө бир үйдү кандай бөлүштүрөбүз? Алардын баарында үй бар эмеспи? Үйү болгону менен баары эски үйлөрдө тыгылышып отурушат. Негизи Ягыр далай убакыттан бери Петя менен заводдун берген 9 чарчы метрлик жатаканасында жатып жүрөт. Ошончо жылдан бери Ягыр алжаба тарткан жок. Анда калган бир үйдү Ягырга берели. Бирок баары өзүбүздүн балдарыбыз. Бирөөнү берип, бирөөнү бербесек, тең көрбөгөн болуп калбайбызбы? Андай болсо, ырасы эле үй жетпейт экен да. Ошону айтпайсың. Аттың. Жүйөр, алдагыңды кое тур, бери чыкчы. Үйгө кайтып келди. Апа. Кызым, кайра келдиңби? Бул жерде турбай отуруп сүйлөшөлү. Үйе, тайнең менен тая таң чыгарган чечимин апаң айтып берчи. Кандай чечим? Апа, тайне менен таятам айтуусунча үй бузулса бизге үй жетпейт экен. Жүйөр. Уктуңбу? Сен алардын кызысың. Үйүңөр бузулса сага үй берилбейт экен. Берилбесе мейли. Мен былк этпегенде сен эмнесине кыйналасың? Бул эмне дегениң? Мен мурунтан үйлөрүң бузула турган кезде биз унутулуп калабызбы деп корккон элем. Үйени жиберип, бир бөлмөнү ээлетип турумдун өзү ушул үчүн эмеспи? Ата-энеңдин мындай чечим жасаарын чынында ойлобогон экенмин. Сага айтып коеюн. Беришин айтсак, бул балдарына жан тартып кыздардын көзгө илбегени. Ата, менин оюмча сиз мени тайнемдин жанына жашыруун тыңдатканы жиберген болдуңуз го? Сөзүмдү укчу балам. Бул иш биздин иш эмес. Сен кийлигишпе. Азыр бир үйдүн канча экенин билесиңби? Нече 10 000 турат. Апаң ошол күнү кечке чейин жумуштан баш албайт. Мен да камсыз жүрсөм, үй бүлөбүз келишип жакырда турбайбызбы? Мен эмне көрүп калдыңыз? Мунуңуз мени пайдалангандык эмеспи? Кыйын экенсиз. Баарын өзүм үчүн жасап жүрөт дейсиңби, Сен үчүн жан талашып жасап жүрбөймбү? Оюнун ачууланганы дурус. Сен чынында өтө. Мен эмне жасапмын? Мен болгону мурагерлик мыйзамында үй бөлүүнүн мал мүлкү перзенттерине тең бөлүнөт дегенди билемин. Жер, бул ишти ойлоп көрдүм. Үйлөрдүн жери ошончо чоң болсо, кандайча ошо жагыз үй берилет. Себеби бир далай үйдү башкалар ээлеп алган. Ошондой эмеспи? Бул эмне дегениң? Баары айдан ачык эмеспи? Менин айтып турганым Сүйлөн апаң менен Жоо дарыгер. Ошондой. Алар далай жылдан бери бул жерде туруп келет. Бирок убагында алар келген кезде мунун баары... Айтпай эле кой. Эмне болду? Мага айттырбайсыңбы? Хуазы, сага оозумду оорута тургандай убактым жок.
Биз үйгө зарыл эмеспиз. Атам бергиси келсе бере жатар. Бергиси келбесе мейли. Сен деген күйөөсүң. Бул иштерге башыңды ортпасаң да болот. Жыйыр, сен ошентсе да алардын... Кубазы, эгер назарыңда али да мен бар экенмин, мени али да урматтасаң, сөзүмө кулак сал. Сураганым болсун, макулбу? Дагы сен сөзүңдү кайынбы? Бирок сен мынткениң акмактык го. Сага канча жолу айттым. Токтомго кол коюлса эле болду. Жумуштан баш ала албайбыз. Майда чүйдө жумуштарга чоло тийбеди. Бирок оң башкаруучу, бул ишке саал карабаңыз. Ишенесизби? Сиз эч кандай күч чыгарбай эле мынчалык акча таба аласыз. Бул имараттан пайда таба алабызбы? Лаусы жери кандай гана ачылып кеткен. Маңыздуусу имарат салдырган кожоюн акчалуу. Бизге да ишенет. Айтканың туура. Келген акчадан айрылсак болбойт. Лаусы, сен балдысың айтып кой. Чөнтөгүн өтө ачып, жумуштуулардын акчасын артык жымырса болбойт. Бул жолу ага айтып койдум. Ал сиздин айтканыңыздан чыкпайм деп убада берди. Болот, бара бер. Ким, байкачы? Жезде. Ой, сиз кайдан жүрөсүз? Баузы, шериктештигиң не деген салбаттуу эле. Могу кеңсеге дагы аяксыз дагы бар чыгар, э? Отуруңуз. Отуруп сүйлөшөлү. Кана отуруңуз. Не жумуш Жезде? Баузы, ушунча соодаң жакшы болуп, чүкөң айылчысынан түшүп турган экен. Ал эмне дегениңиз? Эжекемдин жумушу да жаман эмес го. Аны менен сени салыштырууга болбойт. Бул жолу ал ошончо жанталашканда деле жетишерлик каражат таба албайт. Андай боло койбос. Жезде билемин. Жумушуңуз болбосо келбейт элеңиз. Тамак ичпеген чыгарсыз. Мындай болсун. Түштө мен конок кылайын. Эмне жеңиз келет? Жүрүңүз. Болду. Сырттын тамагы жакшы эмес. Сүйлөшүүгө да ыңгайсыз. Биздин үйгө барып 1-2 рюмка ичели. Кеттик. Жүрү.